Соқып кетейінші. Кассаға бар ба екен көтің, Так, договорлар, страховкалар, каска асагалар. Бұл жақтан келіп алып кеттім, толық малыматты бұйырса берем. Айланып тегірем кереч, мына машинаға алдым. Электро. Арендаға болды бұл жағы оқуясы. Вроде как выкупқа деле бар екен, условиялары в принципе жақсы да екен. Бирок мен айттым, бір ай арендаға мініп көрөйлү, қандай болады машинасы, эмне қандай деген вопростарға чо. Жооп издеп эме кылган сайын ошого жараша ответ табабыз. Вроде как бат эле болду. Эмелер. Процесс договора, процесс обсуждения, процесс всего бардыгы тез эле болду, бат эле болду. Азыр машинаны алып, бүгүнкү күн бекер болду. Азыр машинаны бар жууп жакпак кылып, зарядка ал жак бул жагын карап, анан кийин буйруса акырындан жумушка дагы чыгабыз. Бұл бойынша тоже отдельный ролик тартам. Қандай болды, оценкалар қандай болды деген вопросторға жооп беріп кетейін. Бүгін азырдағы машинаны жууп туруп, анан кийин еще чыгып, берки машина бойынша дагы қандай болуп атат. Ошол боюнча толук маалымат берем. Так, бұл жағы автошколанын жаңы эмес экен, жаңы практически дорогаларды изучать эткен жол. Бұл жак авторынок бүгүн понедельник иштебейт. Бұл жак Фрунзе көчөсү. Так, бұл жерде Спарктын зарядкасы бар. Как раз куда жалгап келсем бирөөсү бош экен. Бош болгондо да бунун ордуна бир машина турат, Kia K5. Ордунда адам жок экенин коюп койдум дейт го. Анан эмне болбойт десем, всё деп кетти. Зарядка коюп койдум, өзү 49% бар экен зарядкасычы. Анан азыр канча сомго зарядка болот, полный зарядка канчага жетет, ошондо анан канча 1-2 күн көрөбүз, анан кийин уже постепенно шаарга чыгып таксиге чыгабыз. А так ближайший пока что ушул, бирок өзүм жактан ачылыптыр, но аны пока тестировать эделекмин да, барып көрө элекмин, кандай, не, как. В целом пока что ушундай. 44 минут болду уже, 91%. 44 минут. Ошондо получается мен 49да келип отурдум да. Биякта турган машина кетти, бунун ордуна бир байке келди. Байке келип, короче, жардам берип койчу дегенден буга Спаркты көчүрүп, почталарын эме кылып, подтверждение кылып, анан сурадым да машина боюнча, чо там кандай десем, кече келдик Кытайдан дейт. Бүгүн оформление кылтам тияк дейт. Канча сом болду десем, короче 19500дей болду полностью дейт. Өзү машина 18,5 келди дейт. Анан бияктан алсаңызчы машинаны десем, бул жактан ала турган болсоң 22 дейт. Мо one up, кайсы бул? BID плюс. BID плюс деген экен. Ичи бирок ичи аябай эле багатый экен, багатый. Мондай салондору, тетигиндейлери, панорама, тияк-бияктар, короче. Ошентип байкешага жардам берип койдум, бул кетти кайра тияка. Очередь талып койгон болчумун дейт. А мен азыр канча болду? 92% болуптур азыр. Бир 6-7 мүнөттөн кийин уже кетсем керек мен деле. Барып машинаны жууп, тазалап, пылесостоп. Себеп дегенде ичи полностью эме экен деп койгула. Сигаретти аябай көп чеккен бирөө экен. Жактан карасаңар. Сигареттердин немелери, мандарин, пандарин, тияк-бияктар, короче. Ладно, эми ушу мойнуга барып туруп эле полностью тазалайм деп туруп эле эме кылтам. Карасаңар, сигареттерди чеккен адам экен. Жыттагын жагында эме пепельница болуп калыптыр го. Ошол, короче, азыр бар тур машинаны жууп, чайкап, анан кийин акырын обзор кылып тартып иштерин тыстыктарын дегендей. Кичине комментарий берип дегендей. 80 сом мен машинаны чыкыттым. Азыр арчып туруп, анан кийин ичин обзор кылам. Так, ну чё? Акыркы штрихтер. Машинаны, короче, жууп бүттүм. Арчып бүттүм. Чанган Фаде дейт. Короче, мен азыр буну эмне кылышым керек да? Жабамын полностью. И эмелерин кузов, по кузову, короче, причиналар барбы жокпу? Тартып коеюн заодно бияка, чтобы в случае чего возникания болбосун да. Могулар, короче, полностью оклейкадан экен. Окей. Чуп, чыкытып. Вроде как по кузову вроде как таза экен да, негизичи. Могул жакта эле бирөө бар экен да. Мына. Ушул бар экен. В принципе, могу царапиналар, бампер, так,
бампер могул жери, по-моему. Ушул жери бар экен. Могул жери бар экен. В принципе, болду. Так. Тряпканы деп ордуна салабыз. Салонду көрүп койгула, мынакей. Так. Полностью арчыдым, полностью таза салону. Жакшы эле, зынк бардыгы. Так, эми буйруса вроде как бардыгын түшүндүрүп кетейин дейт го. Дагы бир жолу барыңыздар, ассалам алейкум, жалпы жамаат, таксифка мекендештер, агалар, эжелер, карындаштар, байкелер. Барыңыздар, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен ачынып коеюн деп. Уху, терлеп кеттим го, машина жууганча. Так, короче, туугандар, электромобилге арендага отурдум. Бул боюнча полностью информацияны эгерде кааласаңыздар да 1 апрель күнү берем. Бирок ушул информацияны күтүп жаткандар болгон болсо плюс коюп кетиңиздер. Чтобы мен 1 апрель информация берип атканда, мени күтүп аткандар бар экен деп сүйүнүп туруп неме кылайын. А так, в целом, эртең буйруса Яндекске кайра жумушка чыгабыз. Яндексте кайсы паркта иштейсиң деген вопроско эксперт паркта иштейм. Кимде ушул паркка кошулуп иштей турган болсо, сиздерди 3 түрлүү комиссия күтүп турат. 2% ар бир заказдан, 4 сом ар бир заказдан, же болбосо 55 сом суткасына. Мен ошо 55 сом суткасына иштеймин, ошол тариф менен. Потому что эртең менен чыгып биринчи заказдан акчаны алат, ошо менен бүттү. Анан кимде ушул комиссия ушул паркка кошулган болсо, сиздерди реферальный ссылка күтүп турат. Сиздер атыңыздардын досуңуз келип туруп, анан кийин 55 заказ кылгандан кийин кимдин атынан келдиң дегенде, ушул досумдун атынан келдим деп туруп билдирип койсоңуздар, сиздерге 1000 сом бонус түшөт. А сиздер кимде кошулган болсо, YouTube каналдан, Тынчтык Go каналдан келдим деп койсоңуздар, менин показателим көбөйөт дагы, анан кийин мага болгон кызматы тоже өсөт деген ойдомун. Ошол үчүн сиздерге сунуштап кетейин. Эксперт паркка кошулганда Тынчтык Go YouTube каналына келдим деп айтыңыздар. Так, эме боюнча, машина боюнча Чанган Электро 2000 какетта. Так, 2020 экен. 2020 Электро. Пока что бирдан паркка боло элекмин. Азыр ошону сүрөттөр жөнөтүп ал жак бул жагын кылдым. Түшүп кетти. Короче, сүрөттөрдү эми жүктөйм, азыр машинаны жууп тазалап койдум. Ошого азыр жүрүп сүрөттөрдү эми жүктөп, анан кийин кошулам, паркка эртең бүрүс жумушка чыгам. Кандай болот жумуш? Кандай болот, эмне болуп атат деген вопростор эртең полностью жооп болот. А бүгүн жанагы саната боюнча кимде менин каналыма катталып, менин видеомду көрүп жүргөн болсо, ошол адам билет. Мен саната алган болчумун выкупка через банк, бирок тилекке каршы дополнительный сумма таба албаган үчүн ошол машинаны кайра кайтарып бергенге туура келди. Ошол машинаны туура келген үчүн алар кайра башка клиент таап туруп саттык деп уже мага айткан, бирок процесс пока жыла элек. Бүгүн понедельник болду, ун чыккан жок, эч ким чалган жок. Эртең мен получается ушул боюнча аларга жазам, чалам, аны тоже фиксация кылам. Потому что видеофиксация өзүңө керек болгон заман экен азыркы заманда. Ошого эртең аларга жазып туруп, чо как, эмне болду, не болду деп суроо берем, аны тоже тартам. Бирок ал видеону мен полностью кийин бүткөндөн кийин жүктөймүн. Ага чейин эртең уже такси жумушунда кандай болот, эмне болот. Эртең дагы буйруса жаңы проекттерди баштайбыз. Башка бирөөлөрдөн, башка адамдардан такси кандай болуп атат, эмне болуп атат деген вопростор менен тоже алектип болобуз. Жана туугандар, жанагы выкуп салон полон боюнча тоже бир видео чыгат жакында. Себеп дегенде жакында эле мына бүгүн жанагы бир браттын видеосун колдонуп, короче, бир салон аябай мындай маалыматты таркатып коюптур. Туура эмес маалыматтарды, ошол боюнча тоже бир жакшы бир видео чыгарайын деген ойлор бар. А так, в целом туугандар, жанды багыш керек, нанга акча калбай калды. Ошол үчүн уже убакыт келди таксини арендага алып туруп жумушка чыгышка. Жакшы, ушул таксопарк менин жанагындай эмелериме, кандай десем, требованияларыма туура келип калган үчүн ушул таксопарк менен иштеш баштадым. Эми 2 күн айдап көрөйүн, чо как чему, машина кандай, ал жак бул жагын көрүп туруп, анан кийин гана силерге ушул парк боюнча информация берип баштаймын. А так, кимде выкупка машина издеп жаткан болсо, мага акырындан жаза бериңиздер. Мен силерге акырындан силерге информацияны бөлүшүп, жана кандай машиналар бар экен, ошол боюнча бөлүшүп кетем. А так, терлеп жүдөп жаткан үчүн кечирим сурайм. Машинаны жуудум. Аябай катуу жуудум. Себептен бул машинада сигареттерди ушунчалык чегип туруп, что ичи пепельница болуп калыптыр деги эле. Ичи мусор болуп калыптыр. Аны жак бул жагын полностью тазалап, азыр чыкытып машинаны. Эми азыр жанагы бүт өзүнүн немелерин установка кылып, держатель аркы беркилеп установка кылып, акырын үйгө барып эс алып, эртең буйруса жумушка чыга турган кез. Барыңыздарга дагы бир жолу чоң рахмат.